2024-2025 окуу жылында окуучулар арасында өзүнүн өнөрү, билими, спорттогу жетишкендиги менен айырмаланган окуучулар сыйланышты. Мыкты окуучу 2025 аталышындагы салтанаттуу иш-чарада аяктап бараткан окуу жылында район аймагындагы орто мектептерден тандалып алынган мыкты окуучулар атайын төшбелги, ардак грамота менен сыйланышты. Окуудагы алдыңкы ийгиликтери үчүн, ошондой эле маданият тармагындагы алдыңкы ийгиликтери үчүн кароо сынактарда жеңишке ээ болгон окуучуларыбыз, ошондой эле спорт тармагындагы ийгиликтерди жараткан, республикалык, эл аралык деңгээлде ийгиликтерди жараткан окуучуларыбыз бар. Мына ошолорду бүгүн окуу жылынын жыйынтыгы менен сыйладык. Негизи бул иш-чаранын максаты окуучулардын дагы эмгегин баалап, аларга дагы дем күч, мындан аркыдагы окууларына шыктандыруу максатында, дагы бир башка окуучуларга үлгү болуу максатында биз мына бул иш-чараны өткөздүк. Сыйланган окуучулардын арасында республикада мыкты окуучу кароосуна катышып ийгилик жаратып келген окуучулар дагы бар. Жалпы жетишкендиктер, ыктыярчылык жетишкендиктери, академиялык жетишкендиктери жана мектептен тышкары, сабактан тышкары коомдук маданий иш-чараларга катышкандыгы ушундай критерийлер менен жана дил баян жазып катыштык. Ушул критерийлердин натыйжасында биз ошо 5000 окуучунун арасынан 200 окуучу тандалып алынып, анын арасында Талас облусунан 20дан ашуун окуучу катышып, ошо 20 окуучунун арасынан жалпы билим берүүчү Кашка жол орто мектебинин 2 окуучусу, эми республикалык мыкты окуучу сынагынан ийгиликке жетип келдик. Ал эми район, облус жана республикалык маанидеги эле эмес, азиялык, дүйнөлүк чемпионаттарга катышып ийгилик жаратып келген окуучулар дагы бар. Алар бүгүнкү иш-чарага чакырылып, жылдын мыкты спортчусу наамына татыктуу болушту. Эң биринчи эле мен Дубайга бардым, 2023-жылы. Ал жерде экинчи месте алдым. Тренировкасы жок бардым да ал жергечи. Ал жерге биринчи жолу катышып, биринчи жолу Азияга бардым. Экинчи месте алдым, 2 колдон тең, оң кол, сол кол. Экинчисинде Казакстанга бардым. Ал жерде мир болду, дүйнөлүк чемпионаты. Күмүш медаль алдым. Үчүнчүсүндө дагы Өзбекстанга бардым, Азия. Ал жерден оң колдон биринчи месте, сол колдон экинчи месте. Дагы быйыл болсо Өзбекстанга бардым. Ал жерден сол колдон 3-чү месте, оң колдон 2-чи месте алдым. Дүйнө чемпиону болгум келет. Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөгө таанымал болуп, ийгиликтериме спорт жактан. Таякташ боюнча катыштым. Агайым аты Коконов улан. 1 жылдан бери катышып келдим. Келечекте максатым өтө чоң. Чемпион болуп Кыргызстанды атын чыгарыш керек. Талкууга керек. Мээнетке жараша бүттүгү. Буюрса дагы аракеттер кылып, ийгиликтер жарата беребиз. Белгилей кетсек, жалпы Бакый Ата районунда 22 мектепте 11942 окуучу билим алса, быйылкы окуу жылында 9-класстарды 1092 окуучу, ал эми 11-класстарды 603 окуучу аяктап жатат. Окуучулардын демине дем кошкон мындай саамалык жыл сайын өткөрүлөрүн билим берүү бөлүмүнөн билдиришти. Нурузбек Шабдонбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Бакый Ата району.